Assalamu alaikum dostlar. Biz bugün Chicago'da akırkı günü жүрөбүz. Bugün Chicago'da 14-iyun. Sizlerge söz bергендей мекендештерибиz ачкан медициналык центрге келдик. Бул видеонун астына бул көчөнүн атын, анан бул медициналык центрдин номерин жазып коебуз. Эгер бул жака көрүнөм десеңиздер, ушул видеону колдонсоңуздар болот. Анда ичине кирип, бул жакта Улан мырза менен таанышалы. Улан мырза барыбызга бул медициналык центр менен тааныштырып берсин. Ассаламу алейкум, Улан мырза, кандай турасыздар? Кезиккенибизге абдан кубанычтабыз. Biz de kuvанычтабыз. Hoş келипсиздер. Ушу мекендештер сүйүнүп атат азыр. Чикаго шаарында мекендештер ушундай сонун медицинский центр ачыптыр деп атайын келдик. Мекендештерге маалымат болуп калат. Мекендештерге кызмат кылганыбыз үчүн ошо бизде канча 7 ай болду ачылганыбызга. Могул эмени сизге таап койбоймбу? Жакшыраак эметсин, Могул жерге эле таап койсок, үнүңүз жакшы чыгат. Ошо бизде сүйүнүп атабыз мекендештерге кызмат кылганыбыз үчүн, каалагандай келип өз тилинде Кыргызстандан келип кызмат алышкан үчүн. Ошол 2022 сентябрда ачылганбыз. Ошо сентябрдан бери кызмат кылып атабыз. Жакшы, мен да ушул буга чейин видеолорду көрүп калгам. Ушул райондун мэри келди го дейм, Мэри келип өзү бул жактан лента кесип ачышыптыр. Лента кесип өзүнүн ой пикирлерин айтып, ийгилик каалап кетти. Мэри өзүбүздүн консул келди. Ал дагы ошо ийгилик каалоо тилегин айтып, ийгилик каалап кетти консулубуз. Абдан сонун. Азыр биз кыскача бир видео тарталы. Муну деген Instagram баракчабызга коебуз. 15 мүнөткө чейин тартсак болот. Анда ушул медицинский борбор боюнча кичине кыскача айтып берип туруп, анан ар бир кабинетти көрүп чыкпайлыбы? Айтып бербейсизби? Кандай жардам бересиңер мекендештерге? Кандай ооруларды карайсыздар? Бизде 2 клиника бар бул жерде. Бири гинекология центр. Ал жерде гинекологический немелерди кылабыз. УЗИ гинекология боюнча бардыгын кылабыз. Жакшы. Анан экинчи клиника бул жакта urgent care деп коет да. Urgent care'де бул сервистер бул мурун жасалып калган үчүн дагы көп сервистер жок ал жердечи. Ал жерде мисалы үчүн immigration кылабыз, immigration physical med картаны, duty med картаны кылабыз, drug тестти кылабыз, лабораториялардан бүт анализ кровдорду кылабыз. Жакшы. Бир мекендештердин тиши ооруп калса, мияк стоматология жок, стоматология жок экен да. Анан кийин кеттик. Бул комнатада капельница беребиз. Баягы токсикоз болуп келгендерге, грипп болуп, же витамин жетишпей, же неме болуп келгендерге, анан кээ бир спортсмендер ошо немеден мурун витамин алыш керек болгондо келишет, ошо. Жакшы, эки сонун креслоңуз бар экен, бул жака отурат экен, капельница алат экен. Отурушат, ошо жатышат, кээ бирлер капельница алгандан кийин укташат, эс алышып, ошо 1 саат, 2 саат уктап кеткендер бар. Абдан сонун. Караңыздар, бүт баары турат, суусу турат, стерилизованный атайын эмелер бар экен. Одноразовый одеял. Мияка спокойный бир музыка же бир эмени коюп турасыз. Каалаган нерсени коюп беребиз. Жакшы. Бул жак врачыбыз. Здравствуйте. Бул кыздар биздин чогуу иштешет биз менен. Бул жагыбыз лаборатория. Бул жак лаборатория экен. Лабораторияда бүт ошо кан анализдердин баардыгын ушул жакта жасайбыз. Саламатсыздарбы? Кандай турасыздар? Бул врачыбыз Арынова. Бул медсестрабыз Алтынай. Айза. Миякта болсо Айза экен. Силер эмне регистратурада отурасыздарбы? Жакшы, абдан. Биз баардыгыбыз чогуу иштейбиз. Анан бул комнатабыз УЗИ бул жакта. Ошо бул Жасмин биздин чогуу иштеген немебиз. Анан бул УЗИ ошо акыркы модели. Жакшы. Бул жак ошо бир комнатабыз. Бул жак ошо детский комнатабыз, ошо педиатрларыбыз бул жакта ошо детский немелерди бул жакта кылат. Өзү баардыгын неме кылып.
Абдан сонун таптаза кичинекей балдарды бул жакка жаткырып коюп, анализдерин алып, бүт баарын врачтар атмосфера. Бул таразабыз чыгып таразаңыз немеңизди тартып коелу бесиңизди. Бысмылда эме. Мен примерно айтайынбы? Где-то 70 килограмм болушум керек. Тектиргенде килограммга 167 экенсиз да. 76 экенсиз. 76? Чикаго келгенден бери вес алып турбуз да. Мына Чикаго келгенде 6 килограмм вес алып кетиптирбиз. Чоң рахмат. Бул экинчи УЗИ комнатабыз. Бул жакта да ошо гинекологический неме боюнча. Жакшы. Жаңы современный оборудованиялар. Бардыгы ошо жаңы УЗИлер, немелер бардыгын акыркы немелери, моделдери. Бул жактан болсо көздү текшерип эткенсиңер, баягы зрение текшергенде. Ошо баягы немелер ошо иммигрейшнга, анан диотиге бардыгын ошол немелерди өтүш керек да, окулисттердичи. Например деген биз трак айдаган жигиттер 2 жылда бир жолу мед комиссия өтүп турабыз. Анда баарын өткөрөсүңөр. Ошону да кылабыз. Грин картага документ тапшырганда аяктан да медицинский осмотр анда кыласыңар. Ошолор баардык көптөгөн нерселерди кылып аткансыңар. Мекендештерге абдан жакшы болот. Бул жакта деген бойду да текшерет экен, бой, ошо баардык метрлери. Бойду текшерет экен, жакшы. Анан бул жагыбыз ошо жаңы эле баштадык. Бул жак драг тест деп баягы трак айдагандар драг тесттен өтүп турушат го. Ишке кирип атканда же немеде не деп коет, наркологический деп коебу. Ооба, бул драг тест ооба, эми наркотикке текшерет да. Ошодон өткөзөбүз, анан бул неме баягы сразу результатын чыгарып бере турган машинка. Абдан сонун. Эми ал көбүнчө баягы компаниясынын жөнөткөнүнө жараша да, кээ бирлери ушудан кылдырыш керек болот. Алардын сразу чыгарып компаниясына жөнөтөбүз результатын. Кээ бирлердикин ошо лабораторияга жөнөтөбүз. Жакшы. Мекендештерге айтып коюшубуз керек. Азыр көптөгөн мекендештер келип, пикап тракта, чоң тракта иштейбиз деп атышпайбы? Ошол жумушка орношуп атканда атайын драг тестти өтөсүңөр. Мына биздин мекендештер драг тестиңерди аккуратно өткөрүп берет экен. Бул абдан сонун нерсе да. Анан бул жакта ошо немелер? Бул ошо туалет. Немелер да. Жакшы. Бул жактан ошо мачасын берип тиги жакка коюп коет. Бул жак ошо драг тесттин туалети. Жакшы. Бул жактан анализ берип атканда кээ бирлөрүнүн канынан дагы анализ чыгарасыңар да. Кээ бир мекендештердин заарасынан дагы анализ чыгарыш керек да. Ошого удобствонун баары бар экен. Кухнябыз. Иштегендердин тамак жеп, же болбосо убакыт өткөзгөн жери ошо кухня. Жакшы. Мактан болсо обед учурунда келип тамактарын ысытып, холодильник бар экен. Микроволновка бар, кофе, чай. Бул жакта болсо, бул жакта иштеген кишилер иштегендердин эртең менен кийимдерин неме кылат. Абдан сонун. Ошол. Жана сиз дагы бир эме жөнүндө айтып аттыңыз эле, страховкабы же? Страховкалардан азыр кайсы страховкаларды алабыз, ошону айтып берейин. Биз алган страховкалар азыр бул жерде ургентный центр дейт да, urgent care'ге Medicaid алабыз, Medicare алабыз, Counter Care, United Health Care, Molina, Cigna, Blue Cross Blue Shield, PPO, Blue Cross Blue Shield Community, Blue Cross Blue Shield Medicare, Blue Cross Blue Shield Medicaid, Blue Cross Blue Shield Alignment дейт, страховкалар көп. Анан гинекологияга Cigna, Medicare, Aetna, Blue Cross Blue Shield Community, Blue Cross Blue Shield HMO, Amita, Blue Cross Blue Shield PPO, Humana, United Healthcare, United Choice, Molina, ошолорду алабыз. Буларды түшүндүрүп койсоңуздар. Көп мекендештер билбейт да, башында келгенде бул эмне жөнүндө сөз болуп атат деп. Бул страховка да, бул медицинский страховка. Буну кээ бирлери мамлекеттикин алышат, Medicaid, Medicare деп. Кээ бирлер баягы өздөрү сатып алышат каалаганы боюнчачы. Анан о планына жараша канча төлөш керек болсо, ошол страховкасы өзүн айтат да, сен ушунча төлөшүң керек. Кээ бир страховкалар эчтеке төлөбөйт. Себеби ал мамлекеттик болгон үчүн Medicaid, Medicare'лерде көбүнчө төлөшпөйт.
Сиз муну айтып атасыз да, сизге бир клиент келсе, Medicaid деген страховкасы болсо, силерге көрсөтсө, силер ошол страховкага жараша лечениясын может бесплатно кылып бересиңер, же болбосо какой-то процентин төлөтөсүң. Төлөйт. Копей деп коет, же болбосо страховкада deductible деп коет. Ошол страховка өзү эсептеп туруп, ал пациент канча төлөш керек болгонун өзү пациентке жөнөтөт. Ага биз аралашпайбыз аны. Жакшы. Канча төлөйт, канча төлөбөйт, страховкасы канча төлөйт, аны биз билбейбиз. Күтүү жайы бул жакта клиенттер отурат, алар жакты тартпай эле коюңуз. Макул, аякты тартпай эле коелу. Бул айыз да. Ресепшн кенде, мыяка мекендештер келип, мыяка отуруп, анан четинен келип, мыяктан деген качан киребиз, качан врачка көрүнөбүз, бардык нерселер бул жактан болот экен, Ошол эле. Анан эгер операция жасаш керек болсо, гинекология боюнча контрагыз болгон бир больница бар, ошол жак менен иштешкен, ошол жакка алып барабыз. Ошол жакка барасыңар, Клиенттерди больницага алып барып, баягы өткөндөгү немеде көрсөңүз керек, санатанын немесинде. Жакшы. Абдан сонун. Бир больница менен контрагыз бар. Бүт операция жасала тургандарды ошол жакка алып, неме менен, прием менен ошол жакка алып барып кылып келебиз. Жакшы, биз деген бул чакан видеону тартып аткан себебибиз биз бир четинен сүйүнүп атабыз, мекендештер ашты деп, экинчи четинен азыр агым күчтүү болуп атат. Анан көп жашап калган мекендештерге эми коркунуч жок да. Жаңы келип аткан мекендештердин бала чакасы бар, аларда анан баягы жубайы бар, өзү бар дегенде анан алар кичине коркунуч сезими бар да. Биз барганда бир балабыз же өзүбүзчө бир кичине ооруп калсак, мекендештердин клиникасы бар бекен дегендерге биз дух берип, көрсөтүп, тааныштырып атабыз. Ошол анан детский баягы школго справкаларды жасайбыз. Ар жылы мектептен сурашат го, сентябрда, августта ошолорду жасап беребиз. Абдан сонун жана мекендештер келип, балдар мектепке берейин дегенде кайра эле сиздерге келет. Мед справкаларын баарын жасап беребиз. Абдан сонун. Мына көрдүңүздөрбү мекендештер? Коркпоңуздар, чыка келесиздер. Бул жакта мына Улан мырза өзү баштаган, ачкан медициналык клиника бар. Бул жака келип, балдарыңарды мектепке бересиңерби, трак жумушуна кирерде драг тесттер, ар кандай справкалар керек болуп калса, иммигрейшнге ар кандай анализдер болуп калат. Бардык оборудованиясы бар экен, бүт баары жаңы экен. Жана женский ооруларды дагы карайт экен. Бул абдан керек нерселер да. Силерге абдан чоң рахмат. Ак жол каалайбыз, өркүндөгүлө өскүлө, анан дагы бир жолу бир күркүрөп турган учурда келип тартып кетебиз. Макул анда. Мейлиңиз, чоң рахмат. Келгениңизде